Садыр Жапаров: үрүп чыккан иттерге көңүл бурбай иштей беришим керек. Президент Садыр Жапаров соңку күндөрү социалдык тармактарда өлкө башчысын каралоо аракеттерине жооп берди. Мелис Аспеков жана башка айрым белгилүү адамдардын айыптоолору боюнча пикир билдирген Жапаров бул туурасында төмөнкүлөрдү айтты. Президент мурда белгилегендей эле ар кандай терс пикирлерге көңүл бурбай тургандыгын жана жообун бербестигин дагы бир ирет билдирди. Анын айтымында үрүп чыккан иттерге жооп берүү мамлекеттик иштердин жүрүшүнө тоскоол болушу мүмкүн. Ал ар бир аферистке жооп берип отуруп мамлекеттин өнүгүшүнө жана жакшы иштерге көңүл бура албай каласың деп өзүнүн алдыдагы максаттары боюнча сөз кылды. Жапаров ошондой эле көпчүлүктүн колдоосун эң маанилүү деп баалап, эл жана тарых баа берет деген ойду айтты. Социалдык тармактарда белгилүү журналисттер Сабыр Мукамбетов жана Каншай Мамыркулова президентке байланыштуу терс пикирлерин билдирген. Алар мамлекет башчысынын аткарган иштери тууралуу сын пикирлерди айтышкан. Бирок президент бул адамдардын үрүп чыккан иттер деп атап, алардын пикирлерин жоопсуз калтыруу керектигин белгиледи. Анын айтымында бул адамдар өлкөнүн өнүгүшүнө каршы болуп, өз кызыкчылыктарын гана көздөшүүдө. Садыр Жапаровдун пикири боюнча чындыкты аныктоо үчүн эл өз тандоосун жүргүзөт жана ал эми жалаларга көңүл бурбай иштерин улантаарын белгилеген. Булак Ош ТВ. Суроо бергенге да болбой калган заман келгенби? Садыр Жапаровго журналист Мукамбетов жооп берди. Ушул жылдын 8-ноябрында Темиров менен Аспековдун айыптоолору ажоого катуу тийгени боюнча Арба басылмасына маек курган белгилүү журналист Мукамбетов бүгүнкү президент Садыр Жапаровдун кабар агенттигине маек берип, анын дарегине айткан сөздөрүнө өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жооп берди. Мукамбетов президентти колдоп жүргөнүн, бирок Темировдун иликтөөсүнөн кийин болгону суроо салганын жазган. Иликтөөдө көрсөтүлгөн менчик ээлеринин тизмеси чындыкка дал келбейт деп тизмени көрсөтүшсө болмок. Ошо жок болсо суроо берилет да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек: Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Же эмне суроо бергенге да болбой калган заман келгенби? Ооба, чындык ким тарапта экенин эртели кеч эл өзү ылгап алат деп жатат Мукамбетов. Садыр иним көрбөйт, ит дегендериңди ачуусу менен айтты деп көңүлүмө да алган жокмун. Бирок сырттан каржалат дегениңе мени тааныган адамдардын бири да ишенбейт. Карышкырда чөнтөк болбойт деп бүтүргөн кайрылуусун. Булак Арча медиа. Темирлан Султанбековдун таскагы таамай чыгууда. Бишкек шаардык кеңешинин социал-демократтар да атсалышууда. Башталышы жакшы лидери Темирлан Султанбеков оппозициялык маанайда билдирүүлөрдү жасап, элдин көйгөйүн туура көтөрүп, көпчүлүктүн көңүлүн бурууда. Мындай темп менен кетсе алдыга озуп чыгышы мүмкүн. Бириси Алмазбек Атамбаевдин электораты, аны жактагандарда социал-демократтарга добуш салышары байкалууда. Эгерде бул шайлоодо Темирлан Султанбеков ийгилик жаратса, анда келечекке карай даңгыр жолу ачылат. Эгерде бийлик админ ресурс менен кыянатты кылса, анда о бетер жылдызы жанар шексиз. Кыскасы, Темирландын таскагы таамай чыгууда. Атамбаевдин реванш алуусуна алдыртан жасалган ыкмалар иш жүзүнө ашабы. Эл баа берсин. Алмамбет Салиев көрсөтмө берсе, СОККи сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылат. Убагында Сооронбай Жээнбековдун оң колу катары Алмамбет Салиев буйруктарын аткарып жүрүп, акыры оор кылмыштарга айыпталууда. Эмне үчүн СОККи сурактардан сакталып калууда? Назгүл Мамытова журналист. Алмамбет Салиев Сооронбай Жээнбековдун мурдагы оң колу дээрлик заказдарын аткарган кишиси болгонун баарыбыз эле билебиз. Ал бардык укук коргоо, сот, прокуратура органдардын үстүнөн үстөмдүк кылып турган серый кардинал болгон. Мен Атамбаевдин журналист катары коомдукка алган. Телефон номеримди прослушкага койдурган. Эгер Алмамбет Салиев чындыкты айтып көрсөтмө берсе, анда Сооронбай Жээнбеков сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылат деп ишенем. Мейиркан Мискинбаев, экс-депутат. Алмамбет Салиевдин азыркы камалып аткан иши бул бир эле чекеси эң оор кылмышты Кой Таш окуясында кылган. Кашкар Жуншалиев, Хорозбек Окунбаев анан СОККи төртөө биригип калышып, кыргыз элине геноцид кылышкан. Кой Таш окуясы боюнча соттук иш убактылуу тупикте турат. Жогоруда аттар аталгандар мүмкүн ойлоп атышкандыр. Убакыттын созулушу менен биз кутулуп кетебиз дешип.
эч качан эч кайда кутулушпайт. Соке мурунку президентин деп атап, бул да убактылуу нерсе. Кези келгенде түрмөдөн орун алат, өмүрүнүн акырына чейин ошол жерде болот. Учурда президент Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдун тушундагы 5-генералды ичиндеринен ажыратты. Муну абдан туура чечим катары баалайм. Акырындап Сокеге да кезек келеринен коңгуроо белги. Кой Таш окуясындагы соттук ишке жогорудагы адамдардын күбө катары чакыруу боюнча сотко кайрылдык. Менимче жакында ишке ашат деген божомолум бар. Асель Кодуранова коомдук ишмер. Бишкектин 1-май райондук соту президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевди 2025 жылдын 4-январына чейин камакта калтырган боюнча ошол эле райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси мындайча айтканда кызмат абалына кыянаттык пайдалануу айыбы тагылып атат. Алмамбет Салиев 2017 жылдын аягынан 2020 жылдагы октябрь окуяларына чейин иштеген. Кызматта турган кезинде тез аран ичинде таасирдүү адамга айланып, сотторду жана күч органдарын көзөмөлдөп турган. Оба Сооронбай Жээнбековдун оң колу болгон. Бөрк ал десе баш кескендерден бири экени коомчулукка белгилүү. Маалымат булагы Арба Кейжи. Дмитрий Бивол Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулуна акчалай сыйлык тапшырды. Данияр Олимпиада оюндары боюнча тарыхта из калтырды. Ал менин досум, мен аны бала кезимден бери билем. Биз олимпиадалык цикл боюнча баарлашып турчубуз. Ал машыктыруучум экөөбүзгө кеңеш сурап кайрылчу. Балдарды өзүбүз менен кошо лагерге алып барып даярдандык. Алар дайым канткенде кыргыз мушкерлери олимпиадада жыйынтык көрсөтөт деп тынчсызданчу. Данияр шакиртин олимпиаданын финалына жеткирсе дагы бир аз көмүскөдө калып кетти. Унарбек кубалыкты да, америкалыкты да утту. Бул абдан чоң окуя. Данияр унутулбаса дейм. Боксту сүйгөнүңүз үчүн, токмоктон мени менен бир залда болгонуңуз үчүн рахмат, деди Бивол. Екатерина Бивол мурдагы күйөөсүнүн кыргыз машыктыруучусуна акча беришине реакция жасады. Мушкер Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатерина Бивол мурунку күйөөсүнүн кыргыз машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулуна акчалай белек беришине реакция жасады. Мушкердин мурдагы жубайы акчалай белек тапшырып жаткан видеону социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырып, а балдаргачы муну кантип токтотсок болот деп жазды. Дмитрий Бивол учурда Кыргызстанда ал буга чейин машыктыруучу Данияр Төлөгөн уулуна акчалай сыйлык берген. Мугалимди жемелеп ыйлаткан айылга 1000 сом айып салынды. Бишкек шаарындагы номер 57-мектепте мугалимди урушуп ыйлаткан айылга карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 102-беренеси педагогикалык кызматкерге сыйлабастыкты көрсөтүү боюнча протокол түзүлүп, 1000 сом айып пул салынды. 9-октябрда Бишкектин тургуну номер 57-мектепке барып, уулун тилдеген мугалимди урушкан. Окуядан кийин мугалим арыз жазып, өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Окуучулар бул урушту видеого тартып ноябрь айынын башында видео социалдык тармактарда тарап кеткен. Окуя коомчулукта талкууланып, аны иликтөө үчүн Билим берүү министрлиги жана милиция аралашкан. Билим берүү министри Доктуркул Кендирбаева мугалимди жумушка кайтарууга кызыктар экенин билдирген. Булак Ош ТВ. Суусамырдагы үрөй учурган жол кырсыгы 2 кишинин өмүрүн алды. Кырсык кечээ Бишкек Ош трассасында катталган. Анда Honda Odyssey менен оор жүк ташуучу машина кагышкан. Натыйжада минивендин 2 жүргүнчүсү каза болуп, дагы экөө Жайыл районунун ооруканасына жеткирилген.